Айгерим Расул кызы турмуштун турмушуна туруштук берип, эркектин ишин, үйгө кирип аялдын ишин аткарып. Урчу Айгерим Расул кызы аял затынын түйшүгү канчалык оор экендиги тууралуу өз оюн бөлүштү. Аял зат, асыл зат, күчтүү зат. Биздин аял затка суктанып, сыймыктанып бүтө албайм. Кандай гана кыйын биздин аял зат. Баарына чыдап, турмуштун турмушуна туруштук берип, жата калса сыртка чыгып эркектин ишин, үйгө кирип аялдын ишин аткарып, баардык түйшүктү мойнуна алып, жараткан аял затты темирден жасагандай таң калам деген пикирин менен бөлүштү. Аны көпчүлүк айымдар кубаттап, ушинтип сүйүнтүп койчу, иштеп эле жүрөбүз, бир жакшы деген адам жокко деген сыяктуу тамашалуу комментарийлерин калтырышууда. Белгилей кетсек, 28 жаштагы ырчы жубайынын сүйүктүү жары Айгерим Расул кызы учурда 2 баланы тарбиялоодо. Маалымат булагы Заман.kz. Илим Карыпбеков, жата берсеңерчи, мендей болуп жабышып. КТРКнын экс-башкы директору Илим Карыпбеков социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу катары окурмандарга таанымал. Коомдогу болуп жаткан аркылуу окуяларга эки тилде, орусча жана кыргыз тилинде азелчиң аралаш тамашалуу пост жазганы менен башка блогерлерден айырмаланат. Анын ар бир жазган кызуу талкууга алынат. Бул ирет алкыр жаштагы замандаштарына кайрылды. Апам келген, алыс жакта жүрүп, анан мен апа, ысыкөлдө лайф барда, эртең Осияна ырдайт экен, ушул жака барып келейинчи десем, ой кал жактагың кара жерге киргир. Осиянанын саңа ким коюптур? Картайганда курттаганыңдагы ушул кутурда жат бар жабышып деди эле. Билмесем болуп жатып уктап калсам керек. Айрым кыркты айланчыктап, болгону күчүң менен тартсаң, болбой курсагың салаңдап, көзүң акшыйып, бетиңдеги бырышың бетиңе батпай, музыка катуу чыкса башың ооруп, чоң кыз деп кайрылсаң байке, уялбайсызбы? Мен сиздин кызыңыздын подружкасымын деген сөздү угуп калган досторума кайрылат элем. Апам айткандай, Осиянаны эмне кыласыңар? Жата берсеңерчи, мендей болуп жабышып. Кулак мээң тынч, үйдөгүлөр дагы ыраазы, чөнтөгүң дагы толук, бейпил түн, 40 чамбарлар деп тамашалуу постун бөлүштү. Анын бул постуна 200ден ашык пикир жазылып, учурда кызуу талкуу алынууда. Маалымат булагы